Өнүгүү саясий партиясынын Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттары аймактагы мектеп бүтүрүүчүлөрүн акыркы коңгуроо аземи менен куттукташты. Шаардагы бардык мектептердин мыкты окуган окуучуларына ардак грамота тапшырышып, ийгиликтүү бүтүрүүчүлөргө акчалай сыйлыктарды ыйгарышты. Максаты бул көмөк көрсөтүү, ушундай бир салтанаттуу майрамдарда катышуу, бул ар бир окуучунун патриоттук сезимин ойготуу. Азыр мына бардыгыбызга белгилүү жаштар арасында преступность көбөйүп атат. Маңгизат менен колдонулат иштер, чаралар болуп атат. Ошондой азыр бул берилген алкыш, акчалай сыйлык бул деген стимулду көтөрөт да балдардынчы. Аталган партия буга чейин да билим берүү жаатында бир топ иш-аракеттерди жүргүзүп келген. Акысыз окуу курстарын уюштурганын эске албаганда, шаардык кеңештин өнүгүү фракциясынын депутаттары ар бир мектепти өз жоопкерчилигине алганын бул жердеги мугалимдер айтышат. Улан Кашимов бизге бүгүн эле эмес, ушул депутат болгондон бери өзүбүздүн кулунубуз катары деле, анан биздин ушул шаардык депутат катары анча-мынча наказдарыбызды деле аткарып келатат. Алыс кетпейин. Мына жакынкы эле Алипе майрамында 1-класстар үчүн атайын телевизор алып келип берди. Өнүгүүчүлөрдүн салтка айланып калган бүтүрүүчүлөрдү куттуктоо иш-чарасы Жалал Абад шаарында бул жылы да жогорку деңгээлде өткөрүлдү. Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда экендигин тастыктаган партия өкүлдөрү жаңы өсүп келе жаткан муунга ар тараптуу колдоолор көрсөтүлө берилерин билдиришти.